Бишкекте баасы 200 миң сомдук Баңги затты сатып алууга жана сатууга шектелип, 2 жаран кармалганын Ички иштер министрлигинен билдиришти. ИИМдин Баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери Аламүдүн райондук милициясы менен биргеликте Бишкекте Баңги заттарды сатып алуу учурунда 23 жаштагы жаранды кармашкан. Анын шымынын оң чөнтөгүндө 18 даана кызыл түстөгү атайын терма каптар алынган. Алардын ичинде жапайы кара курай жети бар өсүмдүк тектүү заттар табылган. Ыкчам тергөөнүн жүрүшүндө дагы бир жаран өз ыктыяры менен Бишкектин аймагында Баңги заттарды атайын калтырылган жерлерди көрсөтүп берген. Мындан сырткары Бишкек шаарынын соода борборлорунун биринде аталган кылмышка катыштыгы бар 22 жаштагы жаран Баңги заттарды саткандыгын мойнуна алып, катылган Баңги заттарды көрсөтүп берген. Аталган факты Жазык кодексинин 267-беренеси боюнча катталды. Шектүүлөргө карата тергөө абагына камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы тандалды. Учурда кылмышка катыштыгы бар жарандарды аныктоо жана кармоо аракеттери жүргүзүлүүдө.